мектептердеги рекетчилик жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз кыздардан каракчы чыгып атты. Кыздарды алып барып туалетке барып сабап. Мен атамды таанысыңбы? Мен атам мондай, мен монун баласымын. Келе эртең жүсүм алып кел дейсиң. Системанын башында турган кыздарды кармап, алардын ата-энелерин чакырып, милицияга алып кетет. Анын достору бар да айтат: "А сен менин братымды эметип бардың, азыр мен сени өлтүрөм" деп туруп коркушат. Сен айтсаң, эркек эмессиң деп айтышкан да. Ошондон балдар коркуп, айтчу эмес ошо рекетчиликти. Такыя кийген молдонун баласы рекетчилик кылып көчөдө арак ичкенин көрдүңүз беле? Кылат аны, мен көрүп эле жүргөм да, молдонун баласы деле кылат, мындайдын баласы деле кылат аны. Эми бүт кайсы каналга койсок эле ошол болсо да кайсы каналды көрөлү. Манасты эле көрөбүз, башка эчтекени көрбөйбүз. Манасты көрсөк тиги агайды көрөбүз, болду. Бир мектепте болгон эки кыз ошо бир баланы башка мектептин бир баласын талашып экөө урушкан. Барып деген чачташып, бир жагыңар лысты кылып жүрөсүңөр. Это что за тупость такая? Налог салбай, пирожки алып берип койчу деп не кылбай, өзүбүз не кылсак токтойт ага аракеттерсе, өзүбүздөн башташ керек. ошондой жыйынтык чыгара билсеңер эле силер оңолосуңар. Сен ошондой жаман кинолорду көрбөй эле кой, макулбу? Сен көрбөй эле кой. Ана сен эле койсун, анда көрбөй эле койсун. Чыгарбай эле койсун тияктагылар. Воспитательница айтат: "Сен неге буну уруп атасың? Бунун атасы биздин садикте оңдогонго ушунча акча берген, ушунча ремонт кое берген." Кыздардын арасында андай жат көрүнүштөрдү биз байкай элекпиз, бирок балдардын арасында биринчи болуп атат.